келгиле анда ошол мыйзамга кошуп жасайык. Мугалимдердин айлыгы 30 миң сомдон кем болбосун, врачтардыкы 40 миң деген болбосун, мадат кызматка 30 миңден кем болбосун. Азыркы 120 депутаттын 100 депутат үчүн айлык бул чайлык. 20 депутат үчүн бул байлык. Сөзүмдү туура эмес кылып берип алып анан кийин жаманатты кылып атпайбы? Мен макулмун. Мен айлыгы жоктор иштей берем. Мен чындык үчүн иштей берем. Саламатсызбы Чынбек. Мына кече Дастан Бекешев Жогорку Кеңештин депутаттарынын айлыгын эң төмөнкү чекке жеткирүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга алып чыкты да. Анан ушул боюнча сиз кескин бир каршы пикирлерди айттыңыз эле. Бул пикириңиз коомчулукта ар түрдүү талкууну жаратты, ар кандай көз караштар айтылып жатат. Ушул боюнча толук түшүндүрүп айта кетсеңиз. Мындайда менин бул боюнча кесиптешим Дастан Далабаевдин Жогорку Кеңештин депутаттарынын айлык баянасы жөнүндө жазган мыйзамы жөнүндө мен 6-7 маалымат агенттиктерине маек бердим да. Эми ар кимиси колунан келишинче керектүү жерине кесип беришип, баягы мени жаманат кылганга себеп таштап коюшту да. Мен ал жерде кенен айтып берген болчумун. Мен башка мааниде айткан болчумун, мындай. Бул мыйзам долбоору мен үчүн шылдың же болбосо популисттик кадам деп айттым. Биринчи айлык маянасынан баштайык да. Айлык маянасынан баштайык. Мисалы депутаттардын айлык маянасын төмөндөтүп койгондо эле Кыргызстандын жашоо деңгээли өзгөрүп кетсе мен буга макул болчумун. Каршы эмесмин. Кеп анда эмес да. Кептин баары башка жакта. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы айлык жөнүндө бир аз кыскача маалымат айтып кетейинчи. Кыргызстанда бүгүн эң көп айлыкты ким алат? Кыргыз өнүктүрүү Орус өнүктүрүү фонду бар. Развитие деп коет, фонд развитие деп коет. Ошол жердин директорунун айлык баянасы булар эми конфиденциалдуу бербейт экен, бирок биздеги такталган маалымат боюнча соцфонддогу алардын айлык баянасы боюнча маалымат бар да. Ошондо бир айда 30 кызматкер $94,000 айлык баяна алышат экен. $94,000 деген азыркы курс менен эсептегенде 7 миллиондон ашык акчаны бир айда жок кылып атат. Эгерде биз мындай эсептеп көрсөк, жетекчиси 1 миллион сом, анан ошонун катын ташыган, кофе куюп жүргөн катчысы 100 миң сом айлык алып атпайбы? Улуттук банктын төрагасынын айлык баянасын билесиздер. Арде 7 гана жетекчи 22 миллион сомду бир жылда жок кылышат. Бул да Жогорку Кеңеште көтөрүлгөн маселе. Биз сураганда ал айткан, мен 120 миң сом алам, анан мен орун басарым 108 миң алат, дагы бир орун басарым 102 миң алат, башкарма башчылыктары 45 миң сом айлык алат деген да. А бирок Салайдын Айдаров запрос кылып алганда, алардын ар бир айда жок кылган акчасы 268 миң болот. Мындайча айтканда, башка дагы кварталдык премиялары бар, дагы башка надбавкалары бар. Мындайча айтканда, бир кишиге айына 268 миң сом акча жок болот. Кыргызстандан дагы Сентара Голдта совет директорлукта адамдар отурат. Алардын айлык маянасы бир айда $20 миң. Башканы албай эле коюп туруп, мисалы, Мегакомдун деле генеральный директору мурункулары 1 миллионго жакын алчу. Азыркы Акылбек Жамангулов өзү төмөндөткөн. Бул 200 миң сом алат, орун басар 160 миң алат деди. Бул Жогорку Кеңеште комиссиянын убагында маалым болгон. КТ Мобайл дегенди билесиздерби? Ошондо биз ызычуу чыгарып, Жанар Акаев менен көндөргөндө, анын жетекчиси Нурбек Мукамбетов деген өзүнө 350 миң сом айлык, орун басары Иманкадыр Ысалиевдин баласына, ошол кезде премьер-министрдин бажасынын баласына 300 миң, техницкий директор 290 миң сом айлык бекитип алыптыр. А биздеги Кыргызстандагы мамлекеттик ишканалар бар, ГП Кыргыз поштасы деген убагында 90 миң сом айлык өзүнө коюп алган. Инфоком деген бар, Кыргыз темир жол деген бар. Айлыктар асман чапчыйт да. Анан аларга салыштырмалуу Жогорку Кеңештин депутаттарынын айлык акысы 30-35 миң сом тегеренде болот атпайбы? Анан ошону төмөндөтүп сатат да. Мен макулмун. Эгер Кыргызстандагы мамлекеттик кызматтагы адамдардын баардыгын айлык маянасын төмөндөтүп, ошол төмөндөтүлгөн эконом болгон акчадан мугалимдердин, маданият кызматкерлеринин, врачтардын айлыгын көтөрмөсө мен макулмун. Анда мен ал мыйзамды колдоп, керек болсо Дастан Бекешевичке сабактар болот болчумун. Бул башка болот атпайбы? Мисалы, президенттин айлыгынан башка 30 миллион сомдук фонд бар. Спикердин 30 миллион сомдук фонд бар. Премьер-министрдин 30 миллион сомдук бар. 3 киши бир жылда өздөрү фонд аркылуу 100 миллион сом акча жок кылат. Мына 5 жылда 500 миллион, жарым миллиард сом акча жок кылды. Мен кече бюджетти бекитип атканда сурадым,
3 киши бул 100 миллион сом акчаны эмне кылып жок кылышты? Мага отчетун бергиле. Кайсы кошоматчыларга берди, кимдерди эс алдырды, мүмкүн туугандарына берди, мүмкүн дагы башкаларга кайсы иш чараларга берди десем, ана беребиз, мына беребиз деп бербей атпайбы. Эмне кылат? 3 киши 100 миллион сомдук жана фонд акчаны топтоп алып туруп. Ана Кыргызстандагы айлык баяналар жөнүндө айта турган болсок, азыркы жогорку кеңештин депутаттарынын айлыгы 30-35-40 миң тегерегиде 40 миңди тегереге энткен, 50 миң алганы бар, 30 миң алганы бар. Орточо 40 миң сом айлык. Анан анда төмөндөтүп атпайбы. Мен макулмун. Анда өкмөт башчылыгында, премьердикинде, министрлердикинде, мамлекеттик ишкана акционерлик бардыгын теңдетип, анан бирок ошол эконом болгон акчадан мугалимдердикин эң азыр бүгүнкү төмөнкү айлык маданият кызматкерлериники. Эң жогорку айлык токен тармагы, каржы тармагы, анан кийин байланыш тармагы. Мына 30-35 миң 40 миңгече ошолор алат. Эң аз айлыкты 8 миң. Бизде орточо айлык 15 миң болуп эсептелет да. Анан кийин бул өтпөй турган чийки мыйзамда мен ошону айттым, бул жөнүндө шылдың деп. Келгиле анда подход кылайык. Десем, алар мен ошо Дастан Далабаевичке каршы коюп туруп, керектүү жерин кесип алып эле Момбеков деген шылдың деп. Бул шылдың. Келгиле анда ошол мыйзамга кошуп жазайык. Мугалимдердин айлыгы 30 миң сомдон кем болбосун, врачтардыкы 40 миң деген болбосун, маданият кызматкерлери 30 миңден кем болбосун, бардык теңейик. Мамлекеттик кызматкерлер менен муниципалдык кызматкерлер бардыгын теңейик. Мен ошондо макул болот болчумун. Анан жөн эле буну төмөндөтүп коебуз деген сөзгө мен айтып атам, бул мыйзам баары деле өтпөйт. Буга корутунду бербейт эч ким. Анан эми Кыргызстандын депутаттарынын айлыгын алып кетти. Эмне үчүн мен аны айтып атам? Мен атайын иликтеп көрдүм. Казакстанда депутаттар, биздин кесиптештер 700 миң теңге алат экен. Мындайча айтканда 140 миң сомдон тегерегинде айлык баян алат экен. Россиянын Госдуманын депутаттары 400 миң рубль алат экен. Литва 3 миң евро алат экен. Греция 5 миң евро алат экен. Германия менен Италияда жогору экен, 10 миң евродон алат экен. Америка 14 миң, Австралия 16 миң, Нигерияда 13 миң доллар айлык баян алышат экен. Кыргызстандын депутаттарынын айлык баянасы дүйнөдөгү парламенттерде эң аз. Анан аны дагы 5,5 миңге түшүрөбүз деген бул жөн эле бир бийликтин бир бутагын тепкилеп атасыңар дедим. Анда эмне үчүн аткаруу бийлигин айтпайсыңар? Эмне үчүн сот бийлигин айтпайсыңар? Анан да алардыкын дагы төмөндөтүш керек да. Бир эле жогорку кеңеш эмес да. Жек көрүнүп калган. Башка бутактардын баардыгы иштеп атабы? Мисалы сот бийлиги, башка мисалы, анан ошондой мыйзам жасап мен колдомок керек болсо саавтар болмокмун да. Анан болбой эле эң төмөнкү айлыкка жогорку кеңеш депутаттарыныкын, президенттикин, премьердикин түшүрүп коебуз деген чын айтканда бул популисттик кандай. Мен ошону айтсам, бүгүн жанагы троллдор дейсиз, фейктер дейсиз, жабыл эле басып жатып калышты. Айлык маяна жөнүндө айта турган болсок, ГИК деген бар, мамлекеттик ипотекалык компаниянчы. Ошонун директору 120 миң айлык, орун басарына 90 миң сом айлык коюп тур. Ошол кезде жогорку кеңеште мен кыйкырып чыккам, сен эмне үчүн 2-3 депутаттын айлыгын аласың? Сен бизден көбүш аткарасыңбы? Давай уят бол, төмөндөт десем, ошондо Далабаев менен Дастан Бекешев менен Азамат Арапбаев болушкан. 2016 жыл. Жок, алар деген бюджеттин адамдары, алар деген достойный зарплата алыш керек деп. Мен кыйкырып отуруп ошол төмөндөткөн болчумун. Башка айлык алганда толтура да. Анан мени сөзүмдү бурмалап бир жаманат кылганга эле аракеттер жүрүп атат да. Кеп неме чындан бузулбайт да. Анан ушул депутаттардын айлык маянасын төмөндөтүүнүн максаты эмне? Жогорку кеңештин кадыр баркын көтөрүүбү? Вот мен ошону айттым да. Ошо айлыкты төмөндөткөндөн биздин беделибиз төмөндөп кетти. Эми айлыгыбыз төмөндөтсөң бул шылдың да отом. Анда кереги жок, анда жогорку кеңеш жоюп эле курултайлы алып коелучу дедим. Курултайлы кылсалачы ошо айлыгы жок эле иштесин деп. Кеп анда эмес да. Азыркы 120 депутаттын 100 депутат үчүн айлык бул чайлык. 20 депутат үчүн бул байлык. Азыркы кеп жан дүйнөнүн байлыгында, кеп анын айлыгында эмес. Ошол 100 депутат жогорку кеңештин байлардан арылып атпайсызбы? Байлардын бардыгы балгос болуп атпайбы? Анан 5,5 миң айлык баяна менен барган депутат бийликке акара сөзүн айта алабы? Бара алабы ошол жака? Анда бул жалаң эле байлар барат да. Байлардын эле конторасы болуп калат да. Мен ошону айттым да. Будан майнап чыкпайт. Бул мыйзам өтпөйт. Чийке кел анда мындай кылалы. Ошо туура эле Маданият министрлигинин, саламат сактоо министрлигинин, билим берүү министрлигинде иштеген жарандардын айлык баянасын көтөрүп, мамлекеттик жогорку кызматтык адамдардын айлык баянасын төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоорун жасап, мен саавтар болуп туруп, анда кошо чуркамакмын. Анан бул жерде
туура эмес, неме болтпойбу? А эмне башка тармакты айтпайт? Улуттук банкты эмне айтпайт? Мамлекеттик ишканаларды эмнеге айтпайт? Толгон токой айлыктарды момдурган совет директоров бар да, мына Кыргыз алтын деген бар, Центра Голд деген бар, профсоюздардын айлыктары бар. 100 000 сомдон эмес, 200 000 сомдон айлык алгандар бар да. Ошолордун баардыгын көрмөксөнгө салып туруп анан депутаттар деле тепкилегенге мен ошого ызаландым. Мен ошо анан кийин менин сөзүмдү туура эмес кылып берип алып анан кийин жаманаттык кылып атпайбы? Мен макулмун. Мен айлык жоктор иштей берем. Мен чындык үчүн иштей берем. Азыр ушул Дастандын мыйзамы жогорку кеңешке келе турган болсочу, мен колдоп берем. Мен ошого добуш берем. Бирок байлар бербейт, көрөсүң. Байлар бербейт, өкмөт корутун бербейт, өткөрбөйт. Анткени өкмөт башчынын дагы президенттин айлыгы жөнүндө сөз болот отпой берди. Анан ошону айтат, бул жөнүндө популисттик мыйзам. Ошон үчүн жогорку кеңешке киргизбей атат сенин мыйзам деп. Мен каршы болгон жокмун да анан киргизбей койгонго. Чоң рахмат, ыраазычылык.